Көөнө сөздөр күндөлүк речте колдонулбаган. Көркөм тексттерде стилдик ыкма, көркөм каражат катары кызмат аткарган сөздөр жана сөз айкыштары. Көөнө сөздөрдүн элдик ооз-эки эпоста колдонулушу анын мазмуну, жанрдык стадиялык өзгөчөлүгү, поэтикасы менен тыгыз байланыштуу. Манас эпосунда көөнө сөздөрдүн бардык түрлөрү кездешет. Кусейин Карасаев Манас эпосундагы түшүнүүгө кыйынчылык келтире турган сөздөрдүн сөздүгүн түзгөн. Көөнө сөздөр эпостун стилине көтөрүңкү, эпикалык мүнөз берип, көөнө түшүнүктөрдү көркөм чагылдырууга кызмат кылат. Мисалы, көөнө сөздөр кандай сөздөр? Аларга токтолуп түшүндүрмө бере кетели. Баглам сөзүнүн мааниси бышып жетилген козу. Бул сөзгө түшүндүрмө бере кетсем, мисалы, козу койдун 1 жашка чейинки төлү. 3-4 айлыгынан баштап түптүк, саксак, үрпөк деп да катап келишет. Бул сөздү азыркы учурда дагы элдик ооз-эки сүйлөшүүлөрдө дагы колдонуп келишет. Тулум айдар өрүлгөн чач. Мисалы, Акылай 2 тулуму узунунан түшүрүлгөн сулуу кыз. Зыбан сөзүнүн чечмелениши бул шерик, орток дегенди билдирет. Ал эми ошол эле Манас эпосун алсак, Манастын жакын зыбаны, башкача айтканда шериги Алмамбет болгон. Дорго сөзүнүн чечмелениши чабарман жана жасоол жигит. Буга мисал келтирсек, Манастын төрөлүшүн Бай Жакыпка дорго сүйүнчүлөп келген. Башкача айтканда, чабарман жигит сүйүнчүлөп келген. Бөгө деген бул балбан аял, күчтүү аял дегенди билдирет. Ал эми Манас эпосун мисалга алсак, кыз да болсо кылым жайкап журт бузар, бөгө аял каныкей. Узун чачтын ыктуусу, ургаачынын шыктуусу, кең көйнөктүн тазасы, ургаачынын пашасы. Дабан. Бул бийик ашуу, бел деген маанини түшүндүрөт. Жана да тоо, кыркатоо маанисинде колдонулат. Дабан сөзү катышкан топонимдер Кыргызстанда көп кездешет. Алар Арча Дабан, Бийик Дабан, Жаңы Дабан, Эски Дабан жана башка ушул сыяктуу жерлер болуп эсептелинет.